Саламатсыздарбы? 7 каналдын обосунда 7 күн деген программа өтүп бараткан аптадагы негизги окуяларды талкуулайбыз. Бизде конокто Иличбек Кулназаров, белгилүү журналист. Рахмат сизге. Ишемби күнү убакыт таап келгениңиз үчүн. Өтүп бараткан аптадагы жаңылыктарды бир 30 жаңылыкты топтоп туруп, мен 3 топко бөлүп алгам. Азыр ошо биринчи топту жаңылыктарын окуп көрөйүн. Франциянын президенти Макрондун чакыруусу менен Кыргыз президенти Садыр Жапаров кечээ күнү Парижде 23-чү Олимпия оюндарынын салтанаттуу ачылышына күбө болду жана спорт өнүгүү үчүн деген саммитке дагы катышты. Ушу Олимпиадага утурлай Парижде ушундай чоң дүйнөлүк саммит болду. Өткөн жекшемби күнү президент Жапаров Олимпиадага кетип жаткан кыргыз спортчулары менен жолугуп, аларга ийгилик каалап, балбан Акжол Махмудовго кыргыз туусун тапшырган. Бийик көтөргүлөө деп. Садыр Жапаров 23 июлда дене тарбия жана спорт тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү дагы мыйзамга кол койгон. Жаңы мыйзамга аны жогорку кеңеш 26 июнда кабыл алган. Спорт менен машыгуу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эч кандай тоскоолдук болбош керек деген. Жанагы фитнес залдарга, башка жактарга бир мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар келсе, эч кимге эч кандай тоскоолдук болбош керек деп, анткени баары спорт менен машыгыш керек, жөн гана адамдар эмес, мүмкүнчүлүгү чектелгендер дагы. 25 июлда Бишкекте Шанхай уюмуна кирген мамлекеттердин баш прокурорлорунун 22 жыйыны болуп өттү. Кыргызстан менен Өзбекстандын баш прокурорлору кызматташуу келишимине кол койду. 25 июлда президент Жапаров соңку тарыхтагы кыргыз мамлекетинин негиздөөчүлөрү тууралуу жобого кол койду. Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана Ишаналы Арабаевтер журт башчылары деп, негиздөөчүлөрү деп аталды. 26 июлда Чолпон Ата шаарында электрондук соода боюнча экинчи эл аралык форум болуп өттү. Акылбек Жапаров анын катышуучуларына видео байланыш аркылуу кайрылды. Кыргыз электроника ишканасы биринчи кыргыз ноутбугун чыгарып, аны Мекен деп атаптыр. Шаймандарын Clovetech Industries деген кытайлык компаниядан алат экен. Ал компания башкалардын баарын ушуну Asus дегендерге, башкаларга, Lenovo дегендерге берет экен. Ошолор менен окшош эле кыргыздар деле алса болот экен, и бияктан чогултуп келип чогулта берсе болот экен. Аты эле Мекен болот экен, калганы Мекен, аты Мекен, калганы эмчен эле бүт дүйнөгө Тайванда чыккан эмелер эметип атпайбы? Кайсы окуяны негизги деп атасак болот? Бүт дүйнө азыр мына Олимпиада жөнүндө сүйлөп атат. Ооба, азыр эми дүйнөдө баягы убакыттарда ар кандай, бирок баардыгын уктабай Олимпиаданын ачылышын көрдүк да, ошон үчүн Олимпиадага барган биздин мамлекетибиздин спортчулары сөз жеңиш менен келет деп ишенебиз. Анткени биздин көптөгөн ушул дүйнөлүк, азиялык жана олимпиадалык спорттордун жеңүүчүлөрү бар да, жеңиштин руху бар да. Эң биринчи ошол бар. Уютку бар. Уютку бар. Анан мурда жеңип алган адам бир жолу бир максатына жетип бир жеңип алгандан кийин ал экинчисинде эми жеңип алам деп да көп баягы психологиялык жактан ойлонбойт да. Ошон үчүн мен ишенем, алтын дагы, күмүш дагы, коло дагы жана башка ошол жеңиштерди алып келет деп ишенем да. Анткени спортчулардын өзүндө ошондой рух бар. Акыркы мезгилде спортко бир топ көңүл бурулуп атат, Абдан жакшы көңүл бөлүнүп атат. Бул деген мисалы жаш балдар ошол биздин булар үлгү болуп атышат да, биздин спортчулар дагы. Буга чейин эсибизде эми 2008-2010 андан кийинки жылдарда деле спортчуларыбыз дагы жүргөн тургандан кичине мындай бир анча-мынча кемчиликтер болуп кетчү кээдечи. Азыркы спортчуларыбызда чындыгында мындай идеалдуулукка өтө жакын деп айтсак болот. Анткени жаштар аларды көрүп абдан жакшы үлгүлөрдү алып атышат да. Мисалы кечээ күнү эле Мелис Турганбаев көлдөн чыгып акыркы эркин күрөш боюнча мына биз чыккан атабыз, акыркы мына машыгууларды өткөрдүк деп сүйлөдү да. Мына алар дагы кетти. Биздин спорттун эң биринчиси бул биздин өлкө башчысынын колдоосу, экинчиден элдин колдоосу. Бул көптөгөн мындай биздин спортчуларга өтө шыктандырып дем берип атканы бул сүйүндүрөт. Башка мамлекеттер сукуктанып атпайбы бизгечи? Анткени алардын эл арасынан мындай колдоо биздикинчелик эмес да. Биздин эл ушундай эл экен, колдоого келгенде кандай болгон күндө дагы абдан колдойт да. Ошондуктан бул жеңиш менен бул Олимпиадада сөзсүз жеңиш болот деп ишенем. Элдик колду сукуктанып экен дегендер казактар ушинтип айтып атат, эмелер жанагы
өзгөчө балбан кыздарга кайрылып айткан экен бир бизнес өкүлү. Эмчи мына кыргыздар минтип атат, а силер анте албайсыңар десе, түгүл кайша айтыптыр да, аларды эл колдоп атпайбы, а силер эмне кылып атасыңар деп тескерисинче. Аны бүгүнкү күндө эми социалдык желилерде айтып атпайбы, ошол кызды биз өзүбүзгө да тартып албайлыбы депчи. Эми спортто ошондой болот. Буга чейинки көптөгөн мындай тарыхта деле көрүп жүрбөдүкпү? Биздин спортчулар дагы башка өлкөнүн желегин көтөрүп чыккан учурлар болгон. Ошон үчүн ал кызды деле баягы тамашалап айтып атышат да, эми келсе, бирок биздикилер чын эле баардык жак жайып тоосуп, аны толугу менен материалдык жана башка моралдык жактан колдогон кыргыз эли даяр болуп турат да. Ошон үчүн деген анын талантын, идирегин көрүп, соцсетте аны кыргыз колдоочулар тескерисинче көбөйүп кетти да. Ошон үчүн алардын суктангандай эби бар да биздин спортчуларыбызга. Мына Парижде спортчулар да Парижге барды, президент да барды. Ошол жактан жазыптыр. Ийгилик каалап, мына башталып атат, ийгилик силерге каалайм деп, анан кимдин мисалын келтириптир. Канабек Осмоналиевдин 80-жылдагы Москвадагы Олимпиадада чемпион болгон. Ошол кездеги мына Колпакова болгон, Милентьев и башкалар, Сатымкул Жуманазаровдорду мисал кылып келтириптир, ошолордун жолун жолдойсуңар деп. Анткени эгемендиктен бери биз Кыргызстан алтын медаль алдык, бирок ага чейин алган. Жанагы ким дагы жана бийиктикке секирген, ким эле фамилиясын унутуп атам, орус жигит, ал дүйнөлүк рекорд кылбады беле. Бүт дүйнөгө ошол кезде эле таанылган кыргыз спортчулары. Эми азыр мына ушундай шарттар түзүлүп атат, кандай гана бир спорт залдар абдан көп курулуп атат, эл колдоп атат. Ошон үчүн эми бир нерсе көрсөтүп чын эле биринчи алтынды алат балким. Эң башкысы биз тараптан, эл тараптан биздин спортчуларга психологиялык жактан дагы мындай сөздү да туура айтышыбыз керек да. Биз силерге ишенебиз дей берсек, алар дагы тияка чыгып атканда же ошол даярдыктын астында эл мага ишенип атса, анан кийин мен албай калсам деп эме болот да. Биз наоборот аларды биз колдойбуз. Силерди колдоп келгенбиз, колдой беребиз. Силер өзүңөр эле туулган турпатыңар менен алтынсыңар деп ушундай сөздү дагы ушундай терип айтышыбыз керек да. Аларга да психологиялык жактан мындай бир басым кылбашыбыз керек да. Эми союздун учурунда биздин көптөгөн ошол медалисттер болгон да, чемпиондор болгон. Анан эгемендик алгандан бери биздин мына сууда сүзүү боюнча, эркин күрөш боюнча, кыздар арасындагы ак жол, жоламан жана башка, булардын баардыгы жанагы ювелирдик мындай өтө дыкат машыгуудан өтүштү да. Эл аралык аренада, эл аралык мелдештерде буга чейин жеңиштерди жеңип келди. Аларга бул кадимкидей эле күнүмдүк жеңип жүргөндөй эле сезимдери улам орноп, пайдабал болуп калды да. Бул ошондуктан толкундануу жок деп ишенем буларда. Ал жерде сүрөөнчүлөр канчалык болот, ага деле карабайт да. Булардын эң биринчи жана башында айткандай эле жеңиштин руху бар да. Эң башкысы ошол дем күч берип көптөгөн мындай жеңиштерди алып келет деп ойлойм. Анткени биздин мына Япониянын бир балбаны дагы жоламан жөнүндө айтпадыбы? Мен жоламан менен күрөшкөндөн кийин түп тамырыман өзгөрдүм деп Япониянын ошол чемпиону айтып атат да. Биздин спортчулар деген бир эле биздин кийинки муунга үлгү эмес, дүйнөгө үлгү көргөзүп атышат да. Ошондуктан ойлойм, ишенебиз, колдойбуз биздин спортчуларды. Сүйүнүчтүү кабарлар Кудай буйрса алды деп ишене берсек болот. Ийгилик каалайбыз баарына. Ийгилик болсун, психологиялык жактан, баягы диний тарбия жагынан, бардык жагынан коомдо бийлик тарабынан колдоо болуп атат. Экинчи топко өтөлү, анда жаңылыктардын экинчи тобуна. Өлкөдө быйыл жарым жылда эле 300дөн ашык сел жүрүптүр. Алар тийгизген зыян 1 миллиард сомдон ашты дейт, дагы санасандан да көп болот го. 22 адам деп айтып атат, мүмкүн андан да көп болуп калышы мүмкүн. Так санаганда каза болуптур. 4,5 миңден ашык үй жабыркаптыр. Былтыр болсо Кыргызстанда 62 гана болгон экен. Азыр 300дөн ашык болуп атат. 5 эсе көп. ОКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ош менен Баткенге барып, элдин кесепеттерин кантип жоюлуп жатканын текшерип чыкты. Бир топ адамдарга катуу сөздөрдү айтты. Оштогу Ак Бууранын боюндагы мыйзамсыз соода түйүндөрү алынып, ал курулуштарга уруксат бергендер жана дарыянын нугун тазалабагандар жоопко тартыла баштады.
Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда сел жүрүү коркунучу бар аймактарда 4000ге жакын үй бүлө жашайт экен. Азыркы учурда алардын баары башка жерге көчүрүш керек деп айтылып жатат. Оштун мурдагы вице-мэри Жасур Азимов, мурдагы башкы архитектору Алтынбек Токошов жана дагы башка 2 адам 2 айга камакка алынды. 22 июлда президент Жапаров Жалал Абадка барып, Көк арт жана Кайнама деген 2 чакан ГЭСтин ачылышына катышты. Президент Жапаров 22 июлда ишкерлер жана инвесторлордун укугун коргогон жаңы мыйзамга кол койду. Мындан ары дароо эле бир мыйзам бузуу болсо, аны камап салгандын ордуна баягы мүлкүн күрөөгө коюп, же болбосо бир чоң айып бул төлөп, ушундай бир катуу чараларга барбай, аларга экономикалык жактан басым кылыш керек деп. Ушулардын ичинен кайсы окуяга айта кетет элеңиз? Бул боюнча бул жаратылыш кырсыктарына токтолсок болот. Анткени бул баарыбыздын жүрөгүбүздү түйүп турат да. Баягы бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зыркырайт болупчу. Жаратылыш кырсыктары быйыл ушул февраль айынан бери эле сезилип атпайбы? Жерлер кайра жер титирөөлөрү болду. Андан сырткары мына Ноокатта, Ошто, Баткенде, Арстанбапта бардык жерлерде жол жаратылыш кырсыктары болуп атат да. Мунун кесепеттерин алдын алуу боюнча көптөгөн мындай калпыстыктар болгону көрүнүп турат. Жерлер сатылып кеткен. Суу кандай болбосун, сел болобу, кандай суу болбосун, ал өзүнүн эски нугун табат баары бир. Анан биздики болсо ошол жерге кандай курулуштарды куруп туруп, түздөп ушундай бай инфраструктурасын өзгөртүп жиберген да. Бирок кандай болгон күндө деле суу өзүнүн эски нугун табат экен. Буга бир мисал келтирсем болот да. Ошо Кой Ташта баягы суу аккан жээгинен бир жетекчи да чиновник дача алган экен. Дача алып, анан ошол суунун нугун буруп, өзүнө бир бассейн кылып, башка кылып куруп алыптыр. Анан өзүнчө нар жактан баягы суу агып кеткенде куруп койгондо, бирок сел жүргөндө эмне болду? Суу баары бир эски нугу менен келди дагы, анын болгон курулушун баарын алып кетти да. Бул жакта да ошондой нерселерди биз сөзсүз эске алышыбыз керек. Мына кечээ күнү УКМК кармады, ошол суунун башындагы жерлерди түздөп туруп, кызыл китеп чыгарып сатып ийгендерин. Үйүндөн терезесин ачса, канчалаган кызыл китептердин баары турат. Элдерге ошонун баарын түздөп, жерлерди Өзү эле бере берген ошонун баарын ошого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мүмкүнчүлүк түзгөн, анан бул саткан да. Анткени ошого келип эле мына Оштун борборундагы базарда канчалаган адамдар жабыр тартты. Алар деген кредит алгандар бар арасында. Соодада сөзсүз баардыгы кредитте отурат да. Ал кредитин жабыш керек. Анан жаратылыш кырсыгын байкуштар эч кимди күнөөлөй албай эле калып калышты да. Бирок өкмөт тарабынан кандайдыр бир жардамдар болуп, мына УКМКнын башчысы барып, баарын тартипке салып атат да. Бүгүнкү күндө чынын айтыш керек, экили киши иштеп атат. Тартипке салып, президент менен УКМК башчысычы. Андай кылбаса биздики деген катуу тартип болбосо, система жалпы мындай бузулуп бүтүптүр да. Ошону айтып атса дагы биягынан кайра жанагынтип китеп сатып аткандар чыгып атпайбы. Ошон үчүн деген биз жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткан, ошол жерден каза болуп жүрөктү өйүткөн жанагы адамдарыбызга, алардын жакындарына мындай көңүл айтат элем. Анткени жакында эле абдан кейиштүү окуя болду. Мына жаратылыш кырсыгынан мигрант болуп иштеп жүргөн экен. 19 жаштагы кызын кыз узатууга турмушка берем деп келип, ошол 19 жаштагы кызы, 10 жаштагы кызы, анан дагы 6 жаштагы кызы энеси болуп төртөтөң агып, бир кызы Өзбекстандын аймагынан чыгып атпайбы. Бул өтө кейиштүү ушундай окуялар болот. Мунун баардыгы тең адамдар ошол жаратылыштын өзүнүн нугун бузуп, ошол жерге кандайдыр бир убактылуу кызыкчылыктарды эсепке алган биздин майда жана чоң жетекчилердин күнөөсүнүн айынан болду деп ойлойм да. Бардык нерсени эптеп, баягы орусча айтканда халтура кылып курушкан. Көпүрөлөр боюнча мына Акылбек Сөнбекович барып көрүп айтты. УКМКнын башчысы Ташиев барып көрүп айтты. Бүт бардыгы тең эле чала-була күнүмдүк кылып курулган. Жаратылыш өзүнүн күчүн, өзүнүн мындай эмесин көргөзүп койду да. Жазында анан эрте жайда киришип атпайбы, тигини жасаш керек, муну жасаш керек деп, чындыгында жыл бою уюштуруш керек, жанагы эмелердин нугун сайын бекемдеп
бетондоп, мисалы үчүн мына Бишкекте деле мына аларча менен неме бар эмеспи? Аламедин алардын немелери бетондолгон. Ошон үчүн канча суу келсе дагы жайында суу жок болуп жатат, сай бош болуп. А бирок жанагыдай киргенде жазында толуп кетет да баары. Кирейген таштарды эметип алып келип атпайбы тиги тоодон бери. Ошон үчүн жанагыдай биринчиден жанагы сайдын эмелерин жээктерин бекемдеш керек, экинчиден айыл жергесинде менимче эмелерди отургузуш керек. Бак-дарактарды, көчөттөрдү. Анткени токой болгондо анчалык көп алып кетпейт. Бош жерге караганда. Мисалы үчүн мына Африкада мындан 15 жылдай мурда ушундай бир чоң демилге чыккан. Кениядагы бир аял көчөт отургузуп, эмелердин баарын үгүттөп отургузулат. Элдин баары ошентип отургуза баштаган, анан чөл болуп жаткан жердин баары токойго айланганда бир 15-20 жылдын ичинде коштон мамлекеттер дагы ошенте баштаган. Бактыр отургузуп, анан кийин ал аял Нобель сыйлыгын алган. Жанагыдай демилгеси үчүн. Анткени бир эле мамлекет эмес, кошуна эмелерге жайылып кеткен да, немеси демилгеси. Ушундай бир алдын ала жыл бою бир даярдык көрүп, кийинки жылы болбосун дегендей, азыр мына эмне үчүн болгону азыр байкалып атат. Ошол себептерин жок кылыш керек. Мунун себептерин жок кылыш керек. Анан бизде мисалы жашыл экономика деп жыл сайын жанагы канча бир бактар тигилип деле атат. Бирок ошонун натыйжасы болбой жатат да. Жылда тигилет. Жылда ишембилик деп жаздын алды менен баарыбыз чыгабыз дагы бак тигебиз. Анан көркөм сыяктуу гана ойлойбуз. Аны убактылуу эле баягы мына ишембиликке чыгып тигип коюп атабыз. Мисалы ошондой аракеттер болуп атат. Ошто мен жакында эле көрдүм. Ошондой адырларда жанагы жер да көчкөн учурлар бар да. Ошол жер көчпөсүн, сел келсе сел көчпөсүн деп бүгүнкү күндө ошол Ошто фисташкалар тигип атат. Фисташкалар деген бизде жакшы бышат экен. Биринчиден, экинчиден анын тамыры 25, 30, 40, 50 метрге чейин тереңдеп кете берет экен. Ошондо жер да көчпөйт, сел келсе дагы мындай туруктуу кармай турган мындай аракеттер болуп эле атат бүгүнкү күндө. Эң башкысы баягы келип эле каражат, ач көздүк чоңдордун. Анан ошол жерлерге базарлардын же болбосо жандай элдер эс алчу жайларды жана башкалар куруп коюп атпайбы? Бул деген баягы адамдардын ач көздүгүнүн айынан эле болгон кемчиликтер болуп жатат. Болбосо ошол жерлерге жол отпой, жакшынакай мисалы ноокатты өткөндө элдер бир тоонун арасына чыгып эс алган экен. Бирок эмне болду? Көпүрөлөрдү алып салды дагы элдер суунун аркы көзүндө калып калды. Телефондо тартпайт экен ал жерде, сырткы дүйнө менен байланыш болбой калды. Анан ошондо жанагы каякта вертолеттор деген маселелер ошондон чыкты да. Ал боюнча МЧСтин башчысы жооп берди. Бир вертолетто 6 киши батат экен. Ал жерде жүздөгөн миңдеген МЧСтин жана башка күч органдарынын адамдары жүрүп коткарып атты депчи. Бул ошондой нерселерди биз алдын алышыбыз керек да. Мисалы Кытайда эң жакшы пример мисал да дүйнөдө. Ошондой сел каптай турган жайлар, же болбосо жанагы ГЭСтерди курганда, алар ошол жерге ушунчалык бекемдеп атат дамбасын. 10 жылдап, 15 жылдап, 5 жылдап куруп абдан бекемдеп атышпайбы? Ошону алдын алып атат. Ошондой нерселерди бизге курулуш керек да. Болбосо мындай нерселер бизде кайталанат жыл сайын. Эң башкысы өзүнүн жаратылыштын өзүнүн нугу бар. Суу кеткен нук, жер көчө турган нуктары, ошону жергиликтүү элдер билет. Бияктан барган чоңдор же башкалар билбейт. Жергиликтүү эл менен эсептешип, ошолордун пикирин аксакалдар менен сурап, ошондой нерселерди биз куруп алдын алышыбыз керек да. Бул жерден биз Бишкекте туруп бир эксперттик топ түзүп койсок, алар ал жердеги жергиликтүү элдерди билбейт да баары бирчи. Ошондой нерселерди эске алып, анан курулушту биз деген жанагындай сапаттуу курбаса, мындай нерселер тилекке каршы көп катталышы мүмкүн. Ак буран боюна тим эле суунун жанына куруп салып турду жанагы бүт ошондой бекем эмес, эптеп-септеп бир курулуштарды анын баарын саткан акча керек болгон үчүн мындан эметип атат да, мындай жакшы бир сапаттуу кылып курганын ордуна. Но бирок суунун жээгине курбаш керек экен. Курбаш керек. Бул деген эле белгилүү. 10 жылда же 15 жылда, 20 жылда, 5 жылда кайталанып калышы мүмкүн да мындай нерселерчи. Үчүнчү топко өтөлү, үчүнчү жаңылыктардын үчүнчү тобуна. Өкмөттүн 25 июлда жарыяланган чечимине ылайык Бишкек көчөлөрүндөгү тыгындарды азайтуу максатында мамлекеттик лицей институттардагы сабактар эртеңки саат 10дон эрте башталбаш керек деп чыкты. А бирок кээ бир мектептердеги окуялар 7:30 эртең менен
башталсын деп. Анткени ар башка убакытта башталса, тыгындар мүмкүн азаят деп. Шаардагы ошол эле тыгындарды азайтуу максатында машиналардын номерлери жуп сан менен бүтсө, жуп күндөрү чыксын, жуп сан күндөрү чыксын, так сан номерлери так сан болгон машиналар так күндөрү чыксын деп деген дагы демилге чыгып атат. Эми ар башка ыкмаларды издеп атат го мэрия жана тыгындарды азайтыш үчүн. Кызматкерлер дагы мэриянын өзүнүн, министрликтердин кызматкерлери өз машинеси менен айдабай, коомдук унаага түшүп келсин автобустарга деп. Анда дагы мүмкүн тыгындар азаят. Ушундай демилгелер көтөрүлүп атат. Милиция мыйзамсыз иштеген улам жаңы медресе же жайкы лагерь таап атат. Аларды жаап же чоң айып пул төлөтүп атат. Анткени эч кимден сурабай эле, министрликтен сурабай эле билим берүүдөн алар ача берет экен да, мына өзгөчө жайында да, жайкы лагерь деп эле анын баары жамынып алып, жанагы эме кийип алып, хиджаб кийип алып балдар. Кайсы бир катталып жаткан оюндардын ысмына диний терминдерди колдонууга дагы тыюу салынды. Мыйзам жогорку кеңеште 27-июнда кабыл алыныптыр. Министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Жапаров 23 июлда Бишкек жылуулук борборуна барып, анын абалы менен таанышты. Андан соң Инфоком жана Учкун ишаналарында да болду. Азыртан мына кышкы сезонго даярдыкта көрүлө баштады. Камчыбек Ташиевдин айтымында мурдагы спикер Чыныбай Турсунбековдун кыздары камакка алынганы, бир кезде Акыл Инвест банктын рейдерлик жол менен тартып алынышы жана Бишкектеги арак заводу мыйзамсыз менчиктештирилип кеткени менен байланыштуу. Банк мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өттү. Ыктыярлуу түрдө. Тазабек Экрамов депутаттык мандатын тапшыргандан кийин Сузак районунда жогорку кеңешке шайлоо 22 сентябрга белгиленди. Касса 1000 долбоорун бүтүрүү үчүн Ислам банкы жана эл алык өнүктүрүү ассоциациясы Кыргызстанга кошумча 13 жана 18 миллион доллар насыя бермей болду. Келишимдерге 24 июлда президент Жапаров кол койду. Ушулардын ичинен кайсыларды атага ийгиликтүү? Булардын ичинен эми элге жакын, анан бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп турган эки темасын алсак болот. Бирөөсү жана балдардын эрте окуганы боюнча, билим берүү тармагы боюнча, экинчисин жанагы автоунаалардын жупсан таксан болуп. Ана биринчи билим берүүдөн баштасак болчудай, анткени билим берүү мындай сөз бар го. Улутту талкалаш үчүн анын билимин талкалаш керек депчи. Билим берүү системасын. Крах нации, крах образования деген ушул да. Ошон үчүн деген бул жерден балдарды бизде ошо союздан калган бир эме бар да, жаман адат бар. Бирдек болсо эле балдарга түртө салып эле, бир чоң келатса да губернаторбу, акимби келет, ошол келсе деле байкуш балдарды тизип алып, ошол жерге ысыктын күнү, сууктун күнү жука кийим менен тургузуп кое беребиз, желектерди көргөзүп. Анан кийин бул эртең менен деле тыгынды азайтыш үчүн эме балдарды дагы курмандыкка чалып атабыз. Баарыбыздын башыбызда балдар бар. Балдар үчүн шарт түзүп бербейлиби? Балдар деген 8-де окуйт бизде азыр. Бирок 1 класстан 5-6 класска чейинкилер. 8-де бала мектепке барыш үчүн 6-да турат. 6-да турам деп, ал кечинде 10-да жатат. Бирок 6-да туруп, сен ага кичине бир чай бересиң, бир жумуртка куруп бересиң, анан ал бара турган жолун эсептейт. Ошону менен 8-ге ал кечикпей мектепке барат. 8-ге кечикпей барган убакыт. Эми азыр 7-ге деп атышат. 7-ге калганда бала канчада туруп, анан мектепке канчада барыш керек? Бала 7-де көбү кечигет. Кечиккенден кийин ошол эртең мененки биринчи сабакта эмне болот, ал НБ болгон жок деп жазылат. Анан ошондон ал баладан кайра сурайт, ал кайра ошого даярданат. Бүтүндөй системага доо кетип атпайбы булчу? Анан ал бала деген ошону жакшы окуган бала эртең менен 7-де кечигип калып, НБлары көбөйүп калды. Бир айда же болбосо бир чейректе бир 7-8 жолу кечигип бир сабакка катышпай калды. Анан ал бала эмне болот? Басылды ыйлайт. Бүтүндөй системага булар, мен таң кала берем да. Бир эмени чыгарганда анын последствиясын такыр ойлошпойт да. Мэр ушинтип айтты деп эле бул жерде эксперттик топ түзүлдүбү? Жакшылап талкуулаш керек эле. Талкуулап ушундай караш керек да. Анан бирдек болсо эле балдарга түртө салып эле, анан кийин балдарды курмандыкка чала бербейчи. Бүтүндөй системага доо кетип атат да. Мугалим кечикпейт дейсизби 7-ге? Ал деле бир башка бир себептерден, кандай бир себептерден 7-де болбой калышы мүмкүн, жетишпей. Ушундай bizde 20 миңден ашык чиновник бар ага,
бүт республикага. Андан дагы кыскартышты. Мүмкүн андан көп, дагы кыскартышты. Үй бүлөдө деле балаңа сен биринчи мисал пример болушуң керек да, анан балаң сени аткарат. Биринчи ошол мына чиновниктерден, армия чиновниктерден баштасын. Ошол таксан, жупсан болуп туруп, чиновниктер өздөрү ошол күнү жөө келишсин. Ошолор деген коомдук транспорт менен жүрсүн. Биз эмне менен алек болуп калдык азыр? Ушундай пиар менен, жеңил пиар менен алек болуп калдык да. Советтик мезгилде менин эсимде бир мектеп, университет, завод болсо, жакын жайгашкан. Бирөөндө жумуш, өзгөчө заводдорду 6-да башталчу, берки университетте 8-де окучу, дагы бир башка ишкана 9:30-да башталчу. Ошону менен эмелер Москвада да ошондой болчу. Ал жерде көбүрөөк да жанагыдай завод, ишканалар, башкалар, институттар. Менин эсимде биздин институт мисалы үчүн 9:30-да баштачу жумушту. А жаныбыздагы бир ишкана, өндүрүш ишканасы 7:30-да башталчу. Ошон үчүн метродагы, автобустардагы эми бир моментте болду. Жеңилирээк болчу да. Баары бир убакта тыгылып калбай. Бизде мына борбор Бишкек бул саясий экономикалык борбор да, бул жерде баары ушул жерде өткөрүлөт да. Мен иштеген жерден 2 жерден гана ушул менен саат 8-де жумуш башталганын көрдүм. Бирөөсү Бишкек жылуулук энергия, экинчиси Статкомдо. Калган жердин баарында эле 9-да башталат да. Бир убакта. Биздин балдарыбыз, байкуштар 6-да чыгып алып мектепке барышсын. Чиновниктер саат 9-га келсин жумушка. Мына калыстык жок болуп атпайбы? Андан көрө орун алмаштырып чиновниктер 7-де келсин. Көргөнбүз биз мына Московский. Европада ошондой экен. Азыр ойлонуп атышыптыр. Мектептин балдарын 10-дордо келсин сабакка деп. Өтө эрте кылбай. Ошон үчүн деген бул жерде мисалы мына бу Московский менен Белинскийде жашачу элек да. Анан 13-мектепке кызым эртең менен сабакка барат. Ошол жерде премьер-министр, президент, спикер өтөт деп светофордо гаилер турат, үйшүп-шишип ушул жерде турушчу. Саат 8-де. 8-де алар ошонун айынан кечигишчи мектепкечи. Анан ошондон ар кандай жолдорду таап, булар анан 7-де чыгышсын. Алар барышсын, балдарга тийбей эле койбойлубу? Балдарыбыздын мына өзүңүздөргө белгилүү буга чейин дагы тиги бир стакан чай, анан бир коржик менен жок дегенде майда класстар там аны да алып койдук. Эми ала берели анда баарын. Балдарыбызды мындай жөн койсок жакшы болот эле да. Курмандык эле балдарыбызды чала бербейли да. Жок дегенде мамлекеттик системада балдарга тийбей эле койбойлубу? Жеке мектептерде балдарын окутушат ошол эле көп чиновниктер. Аларды таптакыр башка система үйүнөн келип алып кетет. Бирок эми карапайым элдердин дагы мындай үнүн угуп, ошолорду деле мындай карап койсок жакшы болмок. Бир жакшылап бир бардык жагынан анализ кыла тургандай кылып бир талкуулап, анан чечим чыгарсаң, дагы сентябрга чейин дагы убакыт бар, мүмкүн коомчулукка сунушташсын да. Булар болсо мэр ушундай чечим чыгарды деп маалымат эл коомчулукка койду, коомчулуктан талкуусуна салды деген маалымат жок. Ушундай чечим чыгарды деп эле. Мындай элден да сурап коюш керек да. Эл айта берет, эл дей берет экен өтүп алышты да. Андай болбош керек да. Эл деген бар, мамлекет деген элден туруп аткандан кийин элден да бир-эки сөз сурап коюш керек. Мүмкүн дагы суралат. Убактыбыз да азайып калды, бүтүп калды. Рахмат сизге. Биз өтүп бараткан аптадагы негизги окуяларды талкууладык. Бизде конокто Иличбек Кулназаров болду, белгилүү журналист, коомдук анализ жасап жүргөн аналитик деп койсок болот. Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Саламатта калыңыздар.